Саламатсыздарбы, арыбаңыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен Валерий Синельниковдун «Сила намерения. Ниеттин күчү» деген китебин кыскача маалымдайбыз, баяндайбыз. Эмесе конт коюп угуп жана бул нерсени жашооңуздарга колдонуңуздар. Бул китеп жашоону аң сезимдүү башкаруу, максаттарга туура жетүү жана ички потенциалды ачуу тууралуу жазылган. Төмөндө бул китептин негизги маңызын, терең философиясын жана практикалык кадамдарын камтыган сизге керектүү форматтагы толук жана кеңири конспект сунушталат. Жаныңызга блокнот алып, ар бир бөлүмдү конт коюп угуп, жашооңузга сиңирүүгө аракет кылыңыз. Биринчи бөлүм. Каалоо менен ниеттин айырмасы. Көпчүлүк адамдар өмүр бою мен тигини каалайм, муну каалайм деп кыялданып өтүшөт. Бирок эч нерсе өзгөрбөйт. Синельников биринчи кезекте каалоо, желание менен ниеттин, намерение ортосундагы эң чоң айырманы түшүндүрөт. Каалоо бул жөн гана эмоция. Аттиң менде көп акча болсо гана, жакшы жумушум болсочу деген сыяктуу сырттан байкоочунун позициясы. Каалоодо энергия аз, анткени анда жоопкерчилик жана аракет жок. Ал көбүнчө жетпей жатат деген жетишпестик сезимден улам пайда болот. Ниет бул чечкиндүүлүк жана аракетке болгон даярдык. Ниет кылганда сиз жөн гана кыялданбайсыз. Мен муну жасайм жана ага жетем деген ички бекем чечимге келесиз. Ниет бул сиздин каалоолоруңузду реалдуулукка айланткан кыймылдаткыч күч. Эреже дүйнөнү каалоолор эмес, таза ниеттер өзгөртөт. Экинчи бөлүм. Ааламдын мыйзамдары жана жоопкерчилик. Китептин негизги пайдубалы толук жоопкерчилик мыйзамы. Автор ар бир адам өзүнүн жашоосунун толук кандуу кожоюну жана архитектору экенин эскертет. Сиздин дүйнөңүз сиздин ойлоруңуздун чагылышы. Айланаңыздагы адамдар, жумушуңуз, ден соолугуңуз жана каржылык абалыңыз бул сиздин ички дүйнөңүздүн, ишенимдериңиздин жана ойлоруңуздун сырткы күзгүсү. Күнөөлөөнү токтотуу. Эгерде сиз өкмөттү, ата-энени, жубайыңызды же тагдырыңызды күнөөлөп жатсаңыз, сиз өзүңүздүн жашооңузду башкаруу укугун ошолорго карматып койгон болосуз. Курмандык позициясы. Жоопкерчиликти моюнга алуу. Бул абалды өзүм жараттым, демек аны өзүм өзгөртө алам деп айтуу. Үчүнчү бөлүм. Туура ниет түзүүнүн алтын эрежелери. Ниеттин күчү иштеш үчүн аны аң сезимде туура калыптандыруу керек. Синельников төмөндөгүдөй так формуланы сунуштайт. Биринчи. Ниетти оң, позитивдүү маанайда түзүңүз. Аалам терс деген мүчөлөрдү кабыл албайт. Мисалы, мен ооругум келбейт же карызга баткым келбейт деп эмес, мен дени сак, кубаттуумун же менин кирешим күндөн күнгө өсүүдө деп айтыңыз. Эмнеден качкыңыз келгенине эмес, күндөн күнгө эмнеге жеткиңиз келгенине көңүл буруңуз. Учур чакта жазыңыз. Ниет келечекте эмес, азыр аткарылып жаткандай сезишиңиз керек. Мен бай болом десеңиз, ал дайыма болочокту күтүп жүрө берет. Мен айына баланча киреше алып келген өзүмө жаккан жумушта иштеп жатам деп айтыңыз. Максаттын экологиялуулугу, зыянсыздыгы. Сиздин ниетиңиз башка бирөөгө зыян келтирбеши керек. Эгерде сиз кимдир бирөөнүн кулашын же бирөөнүн мүлкүн тартып алууну ниет кылсаңыз, ал бумеранг болуп өзүңүзгө кайтып келет. Ниет жалпы ааламга жана айланаңыздагыларга гармония алып келиши шарт. Төртүнчү. Жеке жоопкерчилик чөйрөсү. Ниетти башка бирөөнү өзгөртүү үчүн түзө албайсыз. Күйөөм ичкенди таштасын же уулум жаман окубасын деп эмес, мен уулума туура багыт берген, акылман жана мээримдүү энемин. Же болбосо, мен бактылуу, сый-урматка толгон үй бүлөлүк мамиледемин деп айтыш керек. Төртүнчү бөлүм. Ниетти ишке ашыруунун практикалык кадамдары, технологиясы. Максатты кагазга жазгандан кийин Синельников ички аң сезим, подсознание менен иштөөнү сунуштайт.
Аткарыла турган иш эмне үчүн маанилүү? Визуализация. Максаттарга жеткен учурду бардык боектору менен элестетиңиз. Эмнени көрүп, эмнени угуп жатасыз? Аң сезим реалдуулук менен фантазияны айырмалабайт. Ал муну жөн гана кабыл алат. Экинчи, сезүү, эмоция. Максатыңыз орундалгандагы кубанычты, бейпилдикти, ишенимдүүлүктү азыртан ичиңизден сезиңиз. Эмоция бул ниетти ишке ашыруучу эң күчтүү магнит. Энергия. Үчүнчүсү, ички тоскоолдуктарды тазалоо. Мен буга татыктуу эмесмин, акча табуу кыйын деген коркунучтарыңыз бар болсо, аны терс ишенимдерди таап, жок кылыш керек. Мисалы үчүн, акча табуу кыйын деген оюңуздун карама каршы сөзү акча табуу жеңил. Айланадагы жеңил түрдө акча таап жаткан адамдарды таап, алардын жашоосуна маани берип, ошолордун ишенимдерин өзүңүзгө алганыңыз жеткиликтүү. Ички шектенүүлөр ниетиңиз канчалык күчтүү болсо дагы аны нөлгө түшүрүп салат. Төртүнчү, кое берүү, отпускание. Максатка жабышып албаңыз. Паника кылбай, Кудайга ишенип, ниетти эркин кое бериңиз. Ашыкча маанилүүлүк каршылык жаратат. Бешинчи бөлүм. Эмне үчүн ниеттер ишке ашпай калат? Эгерде сиз баарын туура жасап жатсаңыз да, максаттарыңыз кечигип жатса, автор мунун бир нече себебин көрсөтөт. Жашыруун пайда, вторичная выгода. Кээде биз оорудан айыгууну ниет кылабыз, бирок ичибизден ооруп жатып, башкалардын көңүл буруусуна, камкордугуна бөлөнүүнү каалайбыз. Ошол көңүл буруу биздин жашыруун пайдабыз. Ишенимдин жоктугу. Ооз жүзүндө айтып, ичиңизден баары бир ошобойт атат, болбойт окшойт деп күмөн болсоңуз, анда аң сезим ошол ишенбөөчүлүктү аткарат. Аракетсиздик. Ниет бул сыйкырдуу таякча эмес. Сүф деп койсоңуз орундалып калбайт. Сиз ниетти түзүп, аалам сунуштаган мүмкүнчүлүктөрдү, керектүү адамдар чыгат алдыңыздан, маалыматтар чыгат, идеялар келет. Ошолордун баардыгын көрө билип, дароо реалдуу кадамдарды жасашыңыз керек. Корутунду. Жашоо бул сиздин тандооңуз. Синельниковдун «Сила намерения» китебинин эң башкы корутундусу: сиз курмандык эмессиз, сиз өз жашооңуздун жаратуучусусуз. Өзүңүздүн ойлоруңузду тазалап, даттанууну токтотуп, жашооңузга эмнени кааласаңыз, ошого гана көңүл буруңуз. Сиз таза ишеним жана экологиялык таза ниет менен кадам шилтегениңизде, бүтүндөй аалам сизге көмөктөшө баштайт. Ар бир күнүңүздү «Менин бүгүнкү ниетим кандай?» деген суроо менен баштаңыз. Урматтуу достор, бүгүн биз Валерий Синельниковдун «Сила намерения» деген китебин кыргызчалап кыскача баяндадык. Кийинки видеодо ушул эле автордун «Ооруңду сүй» деген чыгармасын, китебин которуп сунуштайбыз. Өтө сонун, баалуу китеп, ошондуктан каналга жазылып алыңыздар.